Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, кайрадан түз эфирде укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берүүчү юристтен кеңеш көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин тема карыз өндүрүү жана кредит. Белгилүү болгондой, учурда карыз төлөө жана өндүрүү боюнча көйгөйлөр эл арасында орчундуу маселелерден. Мисалы, булар банктардан кредит алууда, күрөканалардан акча алып төлөй албай калган учурда жана үстөк пайыз менен акча алыш бериш кылганда пайда болот. Мындай абалдарга көп эле болуп жүрөбүз. Бүгүн биз ушул көйгөйлөрдүн айланасында жарандардын суроолоруна жооп бермекчибиз. Адаттагыдай эле сиздер үчүн түз байланышта 032 22 коду менен 557 32 телефон номери жана ошондой эле 0558 888 929 WhatsApp номери кызматта. Ошондой эле биз LFM радиосундагы обосундабыз. Андыктан радио угармандарындагы суроолорун кабыл алабыз. Ал эми бүгүн жарандардын мына ушул багыттагы укуктук суроолоруна юрист Медетбеков Кутман Медетбекович жооп бермекчи. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Жаран бирөөгө акча берип жатканда кандай кайра аны өндүрүп алуу үчүн, кандай кепилдик болуш үчүн эмнелерди талап кылса болот да? Жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө бүгүн мына ушул теманын алкагында маалымат бере кетсеңиз, кайра ошол берген акчасын өндүрүп алуудагы кепилдиктер. Рахмат. Жарандардын ортосунда акчалай аласа бересе мамилелери жүргүзүлгөндө, жарандардын ортосунда келишим түзүлүүгө тийиш болот. Келишим бул юридиканын тили менен айтканда зайым келишими деп айтылат. Бул карыз берүүчү адам менен карыз алуучу адамдын ортосунда түзүлө турган келишим. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде так көрсөтүлгөн 1000 сомдон ашкан учурда, башкача айтканда мыйзамда 10 эседен эсептик көрсөткүчтүн 10 эседен ашкан учурда жазуу түрүндө келишим түзүлүүгө тийиш деп көрсөтүлөт. Жарандардын ортосундагы акчалай аласа бересе 1000 сомдун эсебинен ашканда бул жазуу түрүндө келишим түрүндө түзүлүүгө тийиш. Ал эми эсептик көрсөткүч 500 эседен ашкан, 500 эседен жаңылышпасам 50 000 сомдон ашкан учурда келишим түзүлүп, ал келишим нотариалдык жактан ырасталууга тийиш болот. Эгерде 50 000 сомдон ашкан келишим нотариалдык жактан ырасталбаса, бул келишим жараксыз, арызбас келишим болуп, жараксыз болуп эсептелет. Ал эми акчаны өндүрүп алуу учурунда жарандардан милдеттенмелерди жаздыртып алганга болот. Бул кандай нотариалдык түрдө милдеттенме жаздырып алсаңыздар болот, же болбосо акчаны алгандыгын тастыктай турган биз жөнөкөй тил менен айтканда тилкат жаздыртып алсаңыздар болот. Ошолор аркылуу өндүрүп алганга болот. Өндүрүүнүн жол жобосун түшүндүрө кете турган болсок, жарандар өз ара сүйлөшүү жолу менен берилген сумманы кайтартып алса болот. Эгерде сүйлөшүүгө келбей турган болсо, анда сот аркылуу өндүрүп алууга болот. Мына ошол сотко кайрылуу тартиптери тууралуу дагы түшүндүрмө берип кетсеңиз. Карыз өндүрүүдө сиздер эгерде өз ара жарандар келише албай турган болсо, анда соттук тартипте өндүрүлөт. Соттук тартипте кандай өндүрүлөт? Соттук тартипте доо арыз берүү менен өндүрүлөт. Сотко карыз өндүрүү жөнүндө доо арыз берилет. Ал эми карыз өндүрүүдө атайын мамлекеттик алым төлөнүп, мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгү боюнча түмүрчөк дейбиз, орусча айтканда жана квитанция тиркөө менен доо арыздарды берип, ошол аркылуу өндүрсө болот. Мына карыз менен катар эле кредит деп да жатабыз да. Негизи эле кредит алып, азыр төлөй албай калган адамдар дагы көп. Кредит алып иштетип, турмуш тиричилигибизде пайдаланып келе жатабыз. Негизи эле кредит алып жаткан адам келишим түзүп жатканда негизги эмнелерге көңүл буруусу керек, кийин маселе жаралбас үчүн? Түшүнүктүү. Кредит алып жаткан учурда биринчи очуртта кредиттик келишимди шарттары менен жакшылап таанышыңыздар. Себеби дегенде төлөмдүн шарттары, ал эми кредит төлөнбөй калган учурда кандай жагдайлар болот, ал эми банктын кредит өндүрүүдөгү укук милдеттери жана карызкордун укук милдеттери ошол кредиттик келишимде көрсөтүлөт. Сиздер кредит алганда, кредиттик келишим түзүлгөн учурда сиздерге кеңеш берет элем. Ал кредитке кол коердон алдын
юристтердин кеңеши менен, башкача айтканда ошол кредиттик келишимди юристтерге алып барып көрсөтүп текшертип, андан кийин эгерде ошол келишимдин шартына макул болсоңуздар, ошол келишимге кол коюп келишимди түзсөңүздөр жакшы болмок. Келишимдин шарттарына абдан көңүл буруңуздарды чакырат элем. Ал эми кредит төлөөдө банктар менен жана ушуну жарандардын кардары деп коет. Банк менен кардардын ортосунда маселе жаралса, ал кандай чечилет? Банк менен карызкордун ортосунда качан маселе жаралат? Банк менен карызкордун ортосунда качан алынган суммалардын, башкача айтканда, кредиттик өлчөмдөр өз убагында төлөнбөй калган учурда ошондо гана банк менен кардардын ортосунда маселе жаралат. Бул маселелерди банк менен кардар өз ара сүйлөшүү жолу менен чечишет. Эгерде сүйлөшүүгө келе албай турган болсок, бул сүйлөшүү дегенибиз өз ара макулдашуу. Мисалы айта турган болсок, кредиттик төлөмдөрдү төлөөнүн мөөнөттөрүн жылдыруу, же болбосо төлөөнүн графиктерин башка күнгө жылдыруу, же болбосо башка убакытка жылдыруу, ошол сыңары бир макулдашууга келишет. Эгерде банк менен кардар макулдашууга келе албай турган болсо, ал учурда анда сот аркылуу өндүрүлөт. Бул маселе сот аркылуу чечилет. Маалыматыңызга рахмат. Албетте биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө жарандардан келген суроолорго жооп берүү менен дагы бул тууралуу маалыматтар менен толуктайбыз. Бизге келип түшкөн СМС суроолор бар. Мен бирөөгө 250 000 сомдук товар берген элем. Ал адам ар дайым өз убагында акчасын берип турчу. Бир айдан кийин келсем, дүкөнү жабык, карыз алган ээсин таппай калдым. Сурасам, Россияга кетип калды деп атышат. Тил катта жок эле, эми кантип акчамды өндүрө алам дейт. Эгерде сиздер буга чейин ошол товарды бир насыя жолу менен алды сатты жүргүзүп жүргөн болсоңуздар, сиздер өз ара ортоңуздарда сатуу жана сатып алуу келишимин түзүшүңөр керек болчу. Сиздин суммаңыз 250 000 сомдон ашык деп жатасыз. Бул учурда сиздердин ортоңуздарда келишим түзүлүүгө тийиш болчу. Бирок сиз азыр ортобузда эч кандай келишим дагы, тил кат дагы жок. Кантип өндүрүп алсам деген маселени коюп атасыз да. Сизге өндүрүп алуунун бир жөнөкөй жолун сунуштайт элем. Сиздин карыз болгон карызкорду сүйлөшүүгө чакырыңыз, андан кандайдыр бир төлөөгө бир милдеттенме жаздырып алыңыз. Башкача айтканда тил кат же болбосо нотариус аркылуу бир милдеттенме жаздырып алып, ошонун негизинде сот аркылуу өндүрүп алсаңыз болот. Ал эми эч кандай ортоңуздарда эч кандай келишим же болбосо эч кандай бир милдеттенме жок болсо, анда сиздин өндүрүп алышыңыз бир аз татаалыраак болуп калат. Рахмат. Кийинки суроо. Биз ипотекага үй алган элек, 2 жылдан бери жакшы эле төлөп жатканбыз. Акыркы айларда төлөй албай кыйналып калдык. Эгерде акча таба албай төлөбөй калсак, эмне болот? Буга чейин төлөгөн акчабызды кайтарып алып, үйдү кайра өткөрүп берсек болобу? Сиздер эгерде жөнөкөй сөз менен айтканда, ипотекалык төлөмдүн 3/2 бөлүгүн төлөп, 1 бөлүгү калган болсо, эгерде да, ал учурда сиздер төлөмдүн мөөнөтүн башка убакытка жылдыртып, же болбосо төлөмдүн бөлүп төлөөнүн бир ошол ипотека берген банк менен сүйлөшүү аркылуу маселеңиздерди чечсеңиздер болот. Ал эми сиз ипотекага алынган үйдү банктын балансына кайтарып берип, акчамды кайтарып аламын десеңиз, мен сизге бул жагдайды кеңеш бербейт элем. Себеби дегенде, сиз буга чейинки ипотекага алынган сумманы пайдаланганыңыз үчүн анын пайыздык өлчөмдөрүн төлөп койдуңуз. Бул деген сөз, мисалы келтирип айта турган болсок, сиз ипотекага 100 сом алсаңыз, 100 сомду сизге банк 150 сом деп коюп берген. Сиз бүгүнкү күндө 100 сом төлөгөнсүз, 50 сом калган болсо, бул жерде сиз жакшысы бир аз чыдап 50 сомду да кошо төлөп койгонуңуз жакшыраак болот. Ал эми сиз азыр 100 сомду мүлктү кайтарып туруп, 100 сомду кайра кайтарып алам десеңиз, сиз зыянын тартып каласыз го дейм. Ал эми мыйзам чегинде жолун айта турган болсок, ипотекада карызды өндүрүү учурунда банкка төлөмдөр өз убагында төлөнбөй калса, же болбосо сиз тарабыңыздардан төлөм кечиктирилсе, банк күрөөгө коюлган мүлктөн өндүртүп алууга укугу бар. Учурдан пайдаланып, мен эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүнкү биздин тема карыз өндүрүү жана кредит. Андыктан мына ушуга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, өз сурооңуздарды жөнөтүп, жооп алсаңыздар болот. Сиздердин суроолоруңуздарга юрист
Медетбеков, Кутман Медетбекович жооп берүүдө. Ошондой эле радио угармандар үчүн биздин байланыш телефондорубузду кайталай кетейин. 032 22 коду менен 557 32 телефон номери жана ошондой эле WhatsApp аркылуу SMS суроолорду кабыл алуучу 0558 888 929 номери кызматта. Бизге WhatsApp аркылуу келип түшкөн суроолор. Саламатсыздарбы? Эгерде кредитти төлөөнү өз убактысынан бир аз жылдырып төлөсөм, менин кредиттик историям начар болуп калбайбы деген суроо экен. Суроо түшүнүктүү. Эгерде сиз банктан алынган кредиттик карызды банк сизге белгилеп берген мөөнөт ичинде төлөбөсөңүз, анда сиз кредиттик маалыматтар бюросу деген бир маалыматтык базага бир жайга жөнгө салынган, ошол базага сизди киргизип коюшу мүмкүн. Бул дегени биз жана жөнөкөй сөзү менен айтканыбызда кредиттик эмне дейбиз, кара тизме дейт. Кара тизмеге киргизип коюшу ыктымалдуулугу бар. Бирок ал кара тизмеден чыгуунун жол жоболору ошол кредиттик маалыматтык бюронун өзүнүн жобосунда көрсөтүлгөн. Ал жерде кара тизмеде 7 жылдан 10 жылга чейин сатылат деп көрсөтүлөт. Бирок сиз эгерде кредитти дагы кайрадан алам дей турган болсоңуз, анда сиз ошол ала турган, башкача айтканда, сизге кредит бере турган банк менен сүйлөшүү аркылуу ал кара тизмени жетекчилик албастан кредитти алсаңыз болот. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Жолдошумдун чоң суммадагы кредит алып ишкердик менен алектенчү. Күрөөдө ишкана жана үй турат. Ал жакында жол кырсыгынан каза болуп калды. Эми кредитти жаба албай калсак, күрөөдөгү биз жашап жаткан үйдү алып коюбу? Мен иштебейм, колумда кичинекей бала бар, эмне кылсак болот дейт. Түшүнүктүү. Эгерде карыз алган тарап, башкача айтканда кредит алган сиздин жолдошуңуз, ал кредитти жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн алган болсо, жана ал кредитти жеке өзү гана катышып, башкача айтканда кредиттик келишимге өзү гана катышып, өзү гана алган болгон учурда, эгерде ал учурда анда жубайыңыз каза болгондо милдеттенме токтотулмак. Бирок сиздердики кредитиңиздер жанагы ишкананы жана үйдү күрөөгө коюп алгандыгыңыздарга байланыштуу. Бул деген сөз кредиттик карыз төлөнбөй калган учурда, же болбосо милдеттенмелер так аткарылбай калган учурда күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен өндүрүлүүгө макулмун деген сыяктуу бир күрөө коюлган. Башкача айтканда, ошо ишкана менен үй мүлкүңүздөр коюлган. Андыктан эгерде жубайыңыз каза болгон болсо, банк ошол кредит берүүдөгү кепил катары өткөн тарапка жана күрөөгө коюлган мүлктөргө кредиттик карызды өндүрүүнү ошол мүлктөргө буруу боюнча доо коюуга укугу бар. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Мен автоунаа сатып алгам, акчасын бергем. Алганда унааны жакшы текшертип албапмын. 1 айга жетпей эле мотору кармап калды. Эми унаа ээсин таап, унаасын берип, кайра акчамды кайтарып алганга мыйзам жол береби? Бул жерде тактай турган маселе бар да. Сиз машинаны алып атканыңызда сиздердин ортоңуздарда алды-сатты келишими түзүлдүбү, түзүлбөдүбү? Эгерде алды-сатты келишими түзүлгөн болсо, ал келишимдин шарттарында товардын ошондой бир жагдайлары боюнча шарттар киргизилди, киргизилбеди? Ошол маселелер бар да. Бирок мындай практика жүзүндө айта турган болсок, биздин жашообузда көрүп атабыз да. Эч кандай бир алды-сатты келишими жок эле, машинаны сатып алып, ушундай бир жагдайлар жаралып атат. Бирок бул учурда сиз сатып алган машинанын техникалык абалына сиз сатып алгандан кийин акчаны берген күндөн баштап техниканын абалы сиздин жоопкерчилигиңизге өтөт. Башкача айтканда, эгерде акчасын төлөп машинаны алганыңыздан кийин анын абалына сиз жооптусуз. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Сиздерге суроом дейт. Жашы жете элек балдар уурулукка киришкен. Чыгым 45 000 сом болгон дейт. Бирок азыр тергөөчү дейт, жашы жете электер чыгымды төлөбөйт деп жатат. Адвокат алсам болобу? Мына ошол чыгымды ата-энесине төлөтсө болбойбу дейт. Жашы жете элек дегенде балаңыздын жашы канча жашта, ошону эске алыш керек. Булардыкыны уурулукка кирген да? Жашы жете элек башка. Түшүнүктүү.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде уурулук, тоноо, каракчылык фактылары боюнча жоопкерчилик 14 жаштан баштап башталат деп тактаана көрсөтүлгөн. Андыктан ошол балаңыздын жашын такташ керек. Ал эми ошол эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде, жаңылышпасам, ошол кылмыш жаза кодексинде так көрсөтүлгөн. Өз ара келишип алган учурда бул иш кыскартылат деп башкача айтканда, сиздин балаңыздын үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскартылат. Ал эми адвокат алуу боюнча сиз каалаган учуруңузда адвокат алууга, жалдоого укугуңуз бар. Азыр бизде түз байланыш бар экен. Байланышты ала алалы, сурооңузду айтыңыз. Kızım kuyusu Moskva'da, balası Moskva'da törülgön edi. Anam o metrikası yok. Neme. Anam keyingi kızını bir yakta Kırgızistan'da törüldü. Matadinoska dep çıktı. Kuyu pasportunu almak çıkıp etken edi. Şoğu neme alaları? Pasovi alaları iki balasıga? Темадан сырткаркы суроо болуп калды. Ошондо болсо да жооп берип койсоңуз. Көрүүчү бизге мындай суроо коюп атат да, менин кызымдын күйөөсү Москвада, бирок балдарынын бирөөсүнүн метрикеси жок, экинчисинин метрикеси бар, ал жалгыз бой эне деп алган деп жагдайын түшүндүрүп атат да. Сиз жөлөк пособие дегени бул кыргызча айтылганда жөлөк пул деп айтылат. Жөлөк пул алуу боюнча өзүңүз жашаган, эгерде сиз айыл жергесинде жашай турган болсоңуз, ошол сиз жашаган айылдык айыл өкмөтү, башкача айтканда айыл өкмөтү дейли. Айыл өкмөтүнө жөлөк пул алуу боюнча арыз менен кайрылууга укугуңуз бар. Ал жерде социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлдөрү сиздин турак жайыңызды, башкача айтканда кызыңыздын дейин, сиздин кызыңыздын турак жайын изилдеп чыгып, жөлөк пул алууга жагдайы, жөлөк пул алууга жетишерлик деп жыйынтык тыянак чыгара турган болсо, анда кызыңыз жөлөк пул алууга укугу бар. Эгерде кызыңыздын бир жашоо шарты жакшы болуп, бирок балдарды камсыздай ала турган деңгээлде болуп калса, анда жөлөк пул ала албайт го дейм. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Саламатсызбы? 2018 жылдын сентябрь айында мебель эмерек заказ бергенбиз, 22 000 сом санап бергем дейт. Ошол эмеректин жарымын алып келип, жарымы жок. Кандай жол менен алсак болот? Түшүнүктүү. Сиздер жана эмеректи жасатуу учурунда өз ара ортоңуздарда жана кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзүшүңүздөр керек болчу. Ал келишимдин шарттарына ошол сиз айтып аткан жагдайлар киргизилгенде, сиз берген сумманы талап кылганга укугуңуз бар болчу. Азыркы сиздин жагдайыңызда жөн гана өз ара келишип, сүйлөшүү жолу аркылуу чечип алууңуздарды кеңеш берет элем. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жер тилкесин сатып алган, доверенность аркылуу нотариустан чыр болуп жатат, эмне кылсам болот деген суроо. Жер тилкесин сатып алганмын, бирок маселе жаралып атат деп суроо менен кайрылып атасыз да. Сиздин маселеңизди такташ керек. Кандай маселе жаралып атат? Сиз ошол сиз сатып алган кыймылсыз мүлктөн, башкача айтканда турак жайдын документтерин алып, бир юрист же болбосо адвокат жалдап, ошол сиз сатып алган үйдүн документтерин изилдеп, юридикалык бир анализ жасагандан кийин гана сиздин жагдайыңызга бир юридикалык кеңеш бериш керек го деп айтам. Себеби дегени азыр сиздин маселеңиз кандай экени бизге түшүнүксүз болуп калды. Кийинки суроо. Мен поручитель болуп, өзүмдүн үйүмү банкка коюп, эжеме акча алып бергем. Эжем төлөй албай калды дейт жарымын. Көп жыл болду, банкка барсам, үйдү өткөрүп бересиңер деди. Кайра эле ошол сумманы бөлүп беребиз деп жатат дейт, 2 жылга. Ишенсем болобу деген суроо экен. Мурда төлөгөн акчасын бөлүп беребиз, үйдү өткөрүп бересиңер деп жатат. Түшүнүктүү. Сиздер эгерде ошол кредитти өз убагында төлөй албай калган болсоңуздар, күрөөгө коюлган мүлктү банктын балансына, башкача айтканда банктын эсебине өткөзүп берсеңер, сиздерге кайтарып бир кандайдыр бир пайыздык өлчөм менен өткөзүп, убакыт кылып бөлүп беребиз деген сунушу, бул мыйзам ченемдүү эле сунуш болгону, алардын ошол сунушун бир юристтер менен кеңешип, бир жагдайларын жакшылап такташсаңыздар жакшы болмок. Кутман мырза, бизде азыр жарандардын видео суроолору дагы бар. Анда кезекти видео
суроого берели, андан кийин улантабыз. Саламатсыздарбы? Менин юристке суроом, ломбардтардан акча алып өз убагында төлөй албай калгандар күрөөгө койгон буюмдарын алдырып коебу? Мындай учурда кимге кайрылууга болот? Күрөөканалар менен жарандардын укуктары тескөөчү мыйзамдар барбы? Суроо түшүнүктүү. Ломбардтан карызга акча алганда ал алынган сумманы камсыздоо үчүн албетте күрөөгө коюлат. Бир эске ала турган жагдай бар да, ломбардтан акча алып жаткан учурда сиздер ломбардтан зайым келишим менен күрөө билетин талап кылганды унутпаңыздар. Ал күрөө билети сиздердин ошол күрөөгө коюп жаткан мүлкүңүздөрдүн жагдайы боюнча маалыматтар көрсөтүлөт. Эгерде сиздер ломбардтан алган сумманы, башкача айтканда ошол карызга алган сумманы өз убагында төлөй албай кала турган болсоңуздар, күрөөгө коюлган мүлктөн ломбард өндүрүп алууга укугу бар. Ал эми ломбард менен жарандардын ортосундагы маселелерди чече турган кандай мыйзам актылар бар дегендей суроо болду да. Жарандар менен ошол ломбардтын ортосундагы маселелерди чече турган бул Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын ломбардтар жөнүндөгү мыйзамы, Кыргыз Республикасынын ошол күрөө жөнүндөгү мыйзамы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамдар бул маселелерди чечүүнү жөнгө салат. Дагы бир орчундуу суроо келген. Саламатсыздарбы? Мен үйүмдү бирөөгө бердим эле дейт. Кредит алып, анан кайра кайтарып берем деген. Үйдү сатып алуу келишимине кол коюп, нотариус аркылуу өткөрүп бергем дейт. Эми ал мени сотко берип, үйдөн чык деп жатат. Буга чейин балам менен аласа бересе бар экен, документтерин баарын ошол өткөн дейт. Эми кантип ошол үйдү өзүмө алып кала алам деген суроо. Тилекке каршы кандай десек, бир чындык сөз бул. Сиз ал үйдүн ээси болуп эсептелбейсиз, ээси эмессиз бүгүнкү күндө. Эгерде сиз ошол сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде өткөзүп берген болсоңуз, ал үйдүн ээси болуп саналбайсыз. Сот аркылуу алар сизди мажбурлап чыгартууга укугу бар. Сиз кандай десем, жагдайыңызды билбейм, алдангансызбы же өзүңүздүн эркиңиз менен өткөзүп бергенсизби, бирок мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында так көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөргө, башкача айтканда ошол жер, туракча, үй сыяктуу мүлктөргө менчик ээси жарандардын ортосунда түзүлгөн келишим мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн баштап менчик ээлик укугу пайда болот деп көрсөтүлгөн. Мындан тыянак чыгарып айта турган болсок, ал үйдүн бүгүнкү күндө ээси сиз эмессиз, ошол сиз сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде өткөзүп берген адам үйдүн ээси болуп саналат. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен алимент карызы боюнча суроо берейин дегем. Менин жолдошум 3 жылдан бери алимент төлөбөйт. Алименттин суммасы учурда 500 миңдин тегерегинде болуп калды дейт. 3 балага алимент алчумун. Бирок аны сот аткаруучулар өндүрүп бере алышпай жатышат. Эмне кылып кайда кайрылсам болот? Алименттен карыз акчаны кантип өндүрөм дейт. Түшүнүктүү. Сиз эгерде алименттин өлчөмү 3 жылдан бери төлөгөн эмес болсо, бирок алиментти өндүрүү боюнча соттун актысы чыгып, сот аткаруучулар бүгүнкү күндө өндүрө албай жатса, ал башкача айтканда сиздин мурунку жубайыңыз сизге карыз болуп эсептелинет. Ал алименттин суммасы сиз айткан жанагы 500 миң суммадан аша турган болсо, анда сиз сот аркылуу сотко берип, карызды өндүрүү жөнүндө доо коюп, ал топтолгон сумманы ошол жубайыңыздын атында кандайдыр мүлктөр болсо, ошол мүлктөрдүн эсебинен өндүрүп алсаңыз болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ошол жубайыңыздын атында кыймылсыз мүлк, же болбосо жер участогу, үй, ошол сыяктуу бир мүлктөрү бар болсо, же болбосо бир кыймылдуу мүлкө, машинасы же кандайдыр бир атында мүлктөр бар болсо, ошол мүлктөрдүн эсебинен өндүртүп алсаңыз болот. Ал үчүн сиз сотко кайрылышыңыз керек. Рахмат. Азыр бизде түз байланыш бар экен. Байланыштагы суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен эме кылгамда, тиги бирөөдөн кайненем менен тиги келинчегим участок сатып алган. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз, сурооңузду айта берсиңиз.
Келинчегим менен кайненем 2-3 участок сатып алган. Анан доверенность алганбыз. Ошо доверенность боюнча эки жерибиз сатылып кеткен. Ошону кандай кылып өндүрүүгө болот? Доверенность берген как болушуна. Жер башка адамга сатылып кеттиби? Башка адамга сатылып кеткен. Ал аял жүрөт, соттолуп чыккан. Ошону кандай кылып өндүрүүгө болот? Экинчи суроом, биринчи келинчеги менен ажырашып кеткен. Бирок заты кыйылган эмес. Уланта бериңиз сурооңузду. Токтоого барганда ЗАГСты кыйыйын деп барсам, келинчегиңе неме бербейсең жок дейт. Экинчи келинчегиме ЗАГС албайсам. Эки көлүгүн канча? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, сурооңузга рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Биринчи сурооңуздан баштай турган болсок, жер сатып алган элек дейсиз. Жер сатып алганбыз, бирок доверенность берилген, бирок ал жер башка бирөөлөрдүн атына сатылып кеткен деген айтып атат да. Сиздерге бир жөнөкөй эле кеңеш берет элем. Доверенностьтун негизинде жер сатып албаңыздарчы. Доверенностьтун негизинде жер сатылып алынган учурдагы алдамчылык фактылары аябай эле көп. Санай берсек, колубуздун бармактарыбыз деле жетпей калат да бул нерсегечи. Ошол себептен сиздер жакшысы кыймылсыз мүлктү сатып алуу учурунда, кыймылсыз мүлк дегенибиз ошол жерди, үйдү, турак жай, квартира, ошол сыяктуу мүлктөрдү сатып алуу учурунда алдын ала юристтердин бир кеңеши менен сатып алыңыздар. Андай кылбасаңыздар сиздер алданып калышыңыздар мүмкүн да. Ал эми сиз жанагы доверенность менен сатып алдым деп атпайсызбы? Ал доверенность менен сатып алганыңыз ал жараксыз болуп эсептелет. Доверенностьтун негизинде сиз ал жерге ээлик кыла албайсыз. Жана мен жогоруда айтып өттүм, кыймылсыз мүлктөргө менчик укугу качан гана мамлекеттик каттоодон өткөндө. Бул дегени сиз эгерде сатып алсаңыз, сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда сатып алуу келишими түзүлөт. Ошол келишим мамлекеттик каттоодон өткөн күндө гана сиз ал жердин ээси болуп саналасыз. Эгерде сиз жанагы айтып атпайсызбы, бир аял бизди алдап кетти депчи, ал алдаган аялдын үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылсаңыз болот. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча айта турган болсок, сиз аялым менен ажырашканмын, бирок ЗАГС куәлигин кырктыра албай жүрөмүн деп айтып атасыз. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде тактаны көрсөтүлгөн. Жубайлардын ортосунда жашы жетпеген балдары болсо, же болбосо алардын ортосунда мүлктүк талаштар бар болсо, же болбосо жубайлардын бири ажырашууга макул болбой турган болсо, анда бул жагдайда сот аркылуу ажыратылат деп так көрсөтүлгөн. Андыктан сиз өзүңүз жашаган аймактагы сотторго никени ажыратуу боюнча доо менен кайрылып, нике куәлигиңизди ажыратып алганга укугуңуз бар. Бир тараптуу ажыратса болот, э? Болот. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер карыз өндүрүү жана кредит темасынын алкагындагы суроолорго жооп алуудасыздар. Өз суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Эскерте кетейин. Түз байланыштан 032 коду менен 55732 телефон номери иштөөдө. Ал эми 0558 888 929 номери түз байланышты кабыл ала албайт. Андыктан бул номерге байланышка чыкпаңыздар. Бул номерге WhatsApp аркылуу SMS суроолорду гана жөнөтүңүздөр. Ошондой эле жарандар бизге видео суроо аркылуу дагы кайрылуу калтырышкан. Кезек кийинки видео суроодо. Менин юристке суроом, карыз өндүрүү боюнча сотко берген учурда мамлекеттик алым канча алынат? Ушул тууралуу кененирээк маалымат түшүндүрмө бере кетсеңиздер. Бул мыйзамда өзгөртүүлөр киргизилген да. Ушул тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Түшүнүктүү. Карыз өндүрүүдө мамлекеттик алым төлөнөт. Мурунку мыйзамдар боюнча бир эле өлчөм менен көрсөтүлгөн болчу. Өндүрүлүүчү сумманын 10% депчи. Бүгүнкү күндө мамлекеттик алым боюнча мыйзамдар өзгөргөндүгүнө байланыштуу 50 000 сомго чейинки өлчөмдөгү карыздарды өндүрүү үчүн анын 5% өлчөмү мамлекеттик алым катары төлөнөт. Ал эми 50 000 сомдон жаңылышпасам 250 000 сомго чейинки өлчөмдө болсо, анда төлөнө турган, ошол өндүрүлө турган
сумманын 250 миң сомго чейинки сумманын 3%-ын кошумча 2500 сом кошо төлөнүп өндүрүлөт. Ал эми 250 миң сомдон 500 миң сомго чейинки өлчөмдөгү карыздарды өндүрүү учурунда жаңылышпасам 10 миң сом плюс кошумча өндүрүлүүчү сумманын 2% кошо өндүрүлөт. Ошентип кандайдыр бир 2,5 миллион, жок, жаңылышпасам 5 миллионго чейинки өлчөмгө чейинки эсептик өлчөмдөр көрсөтүлгөн ошол мыйзамда. Өндүрүлө турган сумманын эң жогорку өлчөмү ошол 5%, а калган өлчөмү сумманын жогорулашына карап проценттери, пайыздары азайып төлөнүп кетет, өндүрүлүп кетет. Түшүнүктүү. Кейинки суроо, саламатсыздарбы? Мен Мөлбулак микрокредиттик компаниясынан группа менен кредит алганмын. Мен өзүм мөөнөтүнөн мурда төлөп бүткөнмүн. Группадагы 2 киши төлөбөдү дейт. Мага кайрадан 42 миң сом төлөйсүң деп жатышат. Мен өзүм 80 миң алып 106 миң төлөгөнмүн дейт. Эмне кылсам болот? Жооп берип коюңуздарчы. Сиздин ошол сиз жана кредит алып жаткан учурдагы ошол сизге кредит берген банк менен ортоңузда түзүлгөн кредиттик келишимди көрүш керек да. Ошол жерде пайызы жана төлөөнүн ыкмалары кандай көрсөтүлгөн. Ал эми төлөнбөй калганда сиздер жанагы кандай дейбиз, жамаат болуп, башкача айтканда групповой кылып алып атпайсыздарбы? Ошол группада бири төлөнбөй калганда экинчиси кандай бир жоопкерчилик алат? Ошонун баардыгы ошо сиздер менен сиз жана банктын ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимде көрсөтүлгөн. Андыктан ошо сиздин кредит келишимиңизди көрүш керек. Ошондо гана биз сизге эсебин чыгарып берип, эсеби менен так айта алабыз. Рахмат. Азыр бизде дагы байланыш бар экен. Сурооңузду айтсаңыз болот. Мен мындан 6 жыл мурун авария болду менде. Ал машинанын эгасин деле билем, авария болгондо. Чалым Улантырыңыз сурооңузду. Чалым жанымда болчу. Мен өзүмөн танып калдым. 6 жыл болду жатам. Ошо шопурду чыкырсам келбей атат. 6 жыл болду. Колум иштебей калды. Ошо баланы эмне кылсам болот эми? Мен ишке жарабай калдым. Колу бутум иштебей калды. Балдарым да карабаса, чалым болсо эми карайт. Ну, мен 3 ай сайын больницага жатып, жетишсиз болуп атат. Ошо баланы кантип чыкырсам, авария кылган баланы? Убагында 1,5 миң акча берсе, мен кол коюп берип койсун, доом жок деп. Түшүнүктүү. Доом жок деп кол коюп берип койдум дейт. Сурооңуз түшүнүктүү. Сиз жана 6 жыл мурун авария болуп, бүгүнкү күндө инвалид болуп калганмын. Мени ушундай абалга жеткирген адамды мен кантип чакырсам деген суроону коюп атасыз да. Сиз ал адамды чакырып эмне кыласыз? Маселе ошондо турат да. Бул адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек болчу. Эгерде сиз эч кандай доом жок деген бир каршы же болбосо бир тосмо арыз жазып берген эмес болсоңуз, бул адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек болчу. Бирок сиз азыр жогоруда айтып атасыз да, мен ошол 1,5 миң сом үчүн мен арыз жазып кол коюп бергенмин, доом жок деген сыяктуу бир жазып бергенмин деп атасыз да. Сиз эгерде ал кишиге доом жок деп жазып берген болсоңуз, демек бул кишини сизге мындайча айтканда жоопкерчиликке тартууга эч кандай жагдайлар каралган эмес да. Ал эми бүгүнкү күндө сиз аны кантип чакыртып аласыз? Чакырткан күндө деле сиз аны эч кандай бир жоопкерчиликке тарта албайсыз да. Ал үчүн сиз бир ошол кырсык болгон учурда кандайдыр бир милдеттенмелерди жаздыртып алышыңыз керек болчу. Мисалы дегенде, мен ден соолугума кетүүчү каражаттарды төлөп берүүгө же болбосо бир сиз ооруган болсоңуз, ооругуңуз боюнча бир дарылануунун бир кандайдыр бир дарыланууга кеткен расходдорду, чыгымдарды төлөп берүү боюнча бир милдеттенме жаздыртып алсаңыз, ошол милдеттенменин негизинде бул сиз ушундай абалга кабылткан адамды сотко берип,
ошол милдеттенмей көрсөтүлгөн чыгымдарды өндүртүп алсаңыз болот. Аны азыркы күндө чакыртканыңыз менен ал сизге эч кандай бир жардам бере албаса керек. Кайрадан арыз жазса болобу? Кайрадан арыз жазганы менен ал маселе каралбайт да, себеби дегенде көрүүчү өзү айтып жатпайбы, кырсык болгон үчүн дооматым жок деп жазып берген деп. Азыр арыз жазганы менен эч кандай бир майнап чыкпайт. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен алиментти өндүрө албай жатам. 100 000 болуп кетти. Эч кандай кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү жок дейт өзүнүн атында. Эмне кылсам болот деген. Анда сиздер укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Укук коргоо органдары бул боюнча ал адамга бир мыйзам чегинде чара көрүш керек. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге суроом дейт. Биз курулуш компаниясында иштеп, компания усталардын акысын акча түрүндө бере албай, ордуна үй берген эле. Ал эми үй сатылбай, жумушчулар болсо айлык акысын менден талап кылып жатышат. Мен карыздан кутулуу үчүн үйдү арзан сатууга туура келүүдө. Ортодо 5-6 ай иштеп, акчасыз калып каламбы? Курулуш компаниясынан кошумча акча талап кылууга укугум барбы дейт. Түшүнүктүү. Сиздер ошол курулуш компаниясында кандайдыр бир эмгектик келишимдердин негизинде иштеген болсоңуздар, ал эмгек келишимде көрсөтүлгөн сиздерге төлөнүүчү эмгек акыңарды төлөгөн эмес болсо, ал эмгек акы үчүн сиздерге кандайдыр бир ошол эмгек акынын ордун жаба турган бир, ошо сиз айтып аткан бир үйлөрдү же болбосо кандайдыр бир буюмдарды берген болсо, бул жерде мыйзам бозоо фактысы бар деп так айта алам. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде так көрсөтүлгөн эмгек акыны төлөө бир гана акчалай түрдө акчалай түрдө төлөнөт деп так гана көрсөтүлгөн. Ал ошол эле эмгек акыны төлөө статьясында эмгек акыны акчадан башка жагдайлар менен төлөөгө жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Мындан көрүнгөндөй, сиздер жанагы эмгек акынын ордуна квартира алганыңыздар, үйлөрдү алганыңыздар бул туура эмес. Ал эми сиздер ошол үйдү кайтарып берип, өзүңүздөрдүн эмгек акыңыздарды талап кылганга укугуңуздар бар. Ал эми сиздер жанагындай эмгек келишиминин негизинде эмес, бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү келишиминин негизинде иштеген болсоңуздар, ал учурда сиздер ошол кызмат көрсөтүү келишиминде көрсөтүлгөн кызмат акыңыздардын төлөө шарттары боюнча кандай шарттар көрсөтүлгөн болсо, ошол шарттарга ылайык өндүрүп алсаңыздар болот. Сиз жанагы сиз бизге өткөзүп берген квартираларды сатсам дагы жумушчуларга төлөй турган каражат жетпей жатат дегенди айтып атасыз да. Эгерде жетпей турган болсо, анда сиз ошол курулуш компаниясынын айырмасын өндүрүү боюнча доо койсоңуз болот. Түшүнүктүү. Азыр бизде түз байланыш бар. Сурооңузду айтыңыз. Шуламыр акам, мен толук жеримди, кырсык жеримди, айчарба жеримди иштетип, мага күздө эч ким көмүр мал бербейт. Ошону айтып коеюн дедим. 3 жылдан бери бербейт да, меничи тоготпойт меничи. Суроо түшүнүксүз болуп калды. Башынан айтасызбы сурооңузду? Байланыш үзүлүп калды. WhatsApp аркылуу келген суроолорго өтөрөлү. Мындан 1 жыл мурун бир таанышым 70 000 сом алган, 10 күндө берем деп дейт. Ошол менен дайыны жок. Жарым жылдан кийин тил кат берген, 1 айдан кийин берем деп дейт. Бирок ошол менен дайыны жок. Милицияга берсем, табышкан да жок. Кандай кылып өндүрсөм болот? Эгерде сиздердин ортоңуздарда жөн гана акчалай түрдө аласа бересе болобу, ошол 70 000 сом эч кандай бир буюмдук карыз болбой эле, жөн гана бир аласа бересе жолу болгон болсо, тил каттары бар болсо, анда сот аркылуу сотко берип өндүрүп алсаңыз болот. Эгерде эч кандай бир келишим дагы жок болсо, тил кат дагы жок болсо, анда сүйлөшүү жолу менен гана өндүртүп алыңыз деп айтат элем. Эгерде сүйлөшүүгө да келбей турган болсо, сүйлөшүү жолу менен бир тил кат же болбосо бир милдеттенме жаздыртып, андан кийин сот аркылуу өндүртүп алсаңыз болот. Түшүнүктүү. Кутман мырза, кайрадан кезекти видео суроого берели. Кезек видео суроодо. Саламатсыздарбы, мен юристке суроом. Азыркы учурда элдерге акча берип, бирок өндүрө албай жүргөн адамдар көп. Аларга мыйзам чегинде кандай чара көрүлөт?
Бүгүнкү суроолорду жалпылаштырган суроо болду. ооба бир неме болуп калды. Акча берилгенде ошол акча аласа бересе болгон учурда бербей жүргөндөрдү кантип мыйзам чегинде жоопко тартса болот деген суроо болуп атат да. Ал жерде бир маселе бар да. Акчанын берилүү максаттарын аныкташ керек да. Эгерде акчаны алып жаткан адам ошол акчаны берип жаткан адамдын бир ишеничине кирип, анын ишеничинен бир кыянаттуу түрдө пайдаланып, анын ошол акчасын алдап ала ала турган болсо, анда алдамчылык фактысы менен кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми ошол эле акчаны жөн гана пайдаланып тур деген бир максат менен, же болбосо сактап тур деген бир максат менен берип, бирок ал акчаны өз кайра кайтарып берилбей өз керегине иштетип кое турган болсо, анда бул башка бирөөнүн мүлкүн мыйзамсыз ээлеп алуу сыяктуу бир бул дагы кылмыш болуп эсептелинет. Ал эми жөн гана бир аласа бересе болуп, мисалы мага берип тур деген сыяктуу бир маселелер жарыла турган болсо, бул жерде эч кандай бир кылмыш жок. Бул жарандык тартипте ошол берилген сумманы кайра өндүрүү, сот аркылуу өндүрүп алуу аркылуу гана чечиле турган маселе. Убакыт соңуна чыгып бара жаткандыгына байланыштуу акыркы суроону окуй кетейин. Мен ОЗЭК келишим менен тилкат алып, жеке архитекторго салып жаткан үймө иш проектисин долбоорун чийип жасап берем дегенден акча бергем. 2 жылдан бери ар кандай шылтоолорду айтып, бүгүнкү күнгө чейин долбоор бүтпөй, колума проектимди же акчамды ала албай жатам. Мага кандай кеңеш бере аласыз дейт. ОЗЭК келишим менен де? ОЗЭК келишим менен тилкат алып дейт да, бирок тилкат жазылган экен ортодо. Тилкат жазылган болсо, бирок тилкаттын дагы өзүнө ылайыктуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кантип түзүлүшү керектиги боюнчачы. Эгерде ошол тилкат мыйзамдын талаптарына ылайыктуу түрдө түзүлгөн болсо, ал тилкат да жарактуу болуп, ошол тилкаттын негизинде берилген сумманы өндүрүп алууга сотко кайрылсаңыздар болот. Ал эми сиз айтып жаткан жана архитектура кызматкери деп атпайсызбы? Архитектура кызматкери бул мамлекеттик бир кызматкер болгондуктан, ал сиздерге тилкаттын негизинде акча алууга эч кандай укугу жок болчу. Ал архитектор кызматынын үстүнөн прокуратура органдарына кайрылууга укугуңуз бар. Кайрылсаңыздар болот. Кутман мырза, студиябызга келип, жарандардын карыз темасындагы суроолоруна жооп берип, юридикалык кызмат көрсөткөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, карыз алууда жана берүүдө мыйзамдуу жол жобосуна көңүл бурсаңыздар, ошондой эле сиздердин укугуңуздар жана эркиндигиңиздер биздин өлкөдө кол тийгиз экендигин дагы унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.